Нарында сот апасын бир нече жолу сабап жүргөн жигитке 5000 сом айып салды. Эни уулуна жеңил жаза берүүнү өтүнгөн. Нарын шаардык соту апасын сабап жүргөн 23 жаштагы Акматка карата чечим чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Аны эмнеге айыптап жатат? Акмат 2017 жылдын 11 сентябрында, 7 ноябрда жана 9 декабрда, ошондой эле акыркы жолу 2018 жылдын 31 январында 53 жаштагы апасы Батманы сабаган деп айыпталган. Айыпталуучу Акмат эмне дейт? Акмат айыбы боюнча күнөөсүн жартылай мойнуна алып, апасынан кечирим сурап, кылган ишине өкүнүп, мындан ары апасынан бөлөк жашаарын, өзүнчө иштеп турмушун уланта турганын, апасына барбай тургандыгын жана анын тынчын албасын, мындай болуп кетет деп ойлобогонун, өкүнгөнүн айтып, соттон мыйзам чегинде жеңил жаза берүүсүн өтүнгөн. Жабырлануучу Батма эмне дейт? 2018 жылдын 31 январында алар жашаган үйдө баласы Акмат аны эртең мененки убакыттан түшкү убакытка чейин уруп сабаганын, бул биринчи жолу эмес экенин, мурдатан эле дайыма уруп сабап келгенин билдирген. Уруштун баары машинанын айынан башталганын айткан. Ал мурда лотереядан автоунаа утуп алышканын, анын уулу Акмат айдап жүргөнүн, кийин кылмыш жасап, камакта отурганда автоунааны үйгө алмашканын билдирген. Учурда ошол үйдө жашашат. Ага карабай менин машинамды сатып жибердиң, кайрадан ордуна коюп кой деп уруп сабап келген. Батма милицияга да бир нече жолу арыз жазып кайрылып, кайра эле баласына боор оруп, тосмо арыз жазып, текшерүүлөрдү кыскарттырып келген. Уулу Акмат милицияга келгенде эми урбайм, тилдебейм деп сөз берип, үйгө келгенде сен алсызсың деп ар кандай ыплас сөздөр менен сөгүп, кайра эле тынчын бербей уруп сабап жүргөн. Апасы бир нече жолу денесинен жаракат алып, ооруканага жатып чыкканын, акыркы жолу ушул жылдын 31 январында да Акмат аны башка көзгө койгулап, көп жолу уруп сабаганын, денесинен жаракат алып, ооруканага жатып чыкканын, ушул баласынан көп кордук көргөнүн билдирген. Акмат үйдө уруш чыгарып, аны уруп сабай берерин кошуналарынан эч ким көрбөгөнүн айтышкан. Анткени Батма аларды үйүнө жардам сурап чакырганда баласынан коркуп келишчү эмес. Үйдө 6-класста окуган кызы гана окуянын баарын көрүп, анын таламын талашып, тез жардам чакырып, ооруканада карап жатканын айткан. Батма азырда баласын кечиргенин, мыйзам чегинде жеңил жазалоону сурап көрсөтмө берген. Натыйжада сот кылмыш жаза кодексинин 111-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен күнөөлүү деп таап 5000 сом айып салган.